Салам достор, бүгүн Natcoin боюнча жаңылыктар менен сиздерге бөлүшүп кетейин. Мен буну 2 ай мурун Natcoin монетасын топтоңуздар деп видео чыгаргам. Эгерде ким топтоп аткан болсо, азыркы убакта 10 миллиондон ашык монетаңыздар болсо, баучерге алмаштырып сатсаңыздар болот. Мен 2 жолу саттым, азыр калганын топтоп жатам. Эми жаңы киргендер үчүн дагы описанияда ссылкасы болот, кирип топтосоңуздар болот. Азыр ичине кирип түшүндүрүп берейин. Мына достор, менде азыр 24 миллион бар. Буну топтойбуз. Менде азыр 4000 энергия турат. Азыр ушуну топтойбуз. Ушинтип басып отуруп, Natcoin топтосок болот. Азыр ушундай кылып да басып да топтосоңуздар болот. Ушул тоглок турган жердин үстүнө басып беребиз. Анан Natcoin кошулат. Мына трейд деген жер жок болду. Азыр кирсем уже жок болуп калыптыр. Бир обновить этип көрөбүз. Жана эле бар болчу. Мынакей мындай ракета чыкканда үстүнөн басасыздар дагы бассаңыздар көбүрөөктөн бере баштайт. Азыр мен басканга жетишпей калдым ошондо. Жана 10дон берип аткан ракетанын үстүнөн басканым үчүн 20дан бере баштады. Пат-паттан басып, мына ушинтип да топтоп алсак болот. Андан тышкары мына ярым деген жерге кирип дагы ушул жердеги заданияларды аткарып чыксаңыздар болот. Бир обновить этеличи. Ушул жердеги заданияларды аткарып чыксаңыздар болот. Анан мына босс деген жерге кирсеңиздер, бул жерде энергия турат. Ушу энергиядан бул жерди бассаңыздар, азыр дароо эле 4000 болуп калат. Бул күнүнө 3 жолу энергия, 3 жолу мына турбо деген жерден көбүрөөк топтосок болот. Азыр обновление болот абы. Мына достор, 4000 берди. Азыр ушул жерге кирип эле, мынакей бул жерди бассак, мынакей бул жерде ракета берет. Үстүнөн басып атканда азыр ракета берет. Ошо ракетанын үстүнөн басып туруп, анан көбүрөөк Natcoin'дан топтосок болот. Но ярым деген жерге кирип, сөзсүз ошол жердеги заданиялардын бардыгын аткарып чыгыңыздар. Ошондо бир эле кирип бардык заданияны аткарсаңыздар, сиздерге почти 2 миллиондой Natcoin топтой аласыздар. Бул бекер берүүнү токтотот деп атат. Кече жаңылык киргизген, баягы жашыл чөптүн үстүндө турганын. Ошол бул дегени ошол жаңы жаз келип, ошол мындай чөптөр чыга баштаганда сатууга чыгат дегендей түшүнүшүп атышат. Азыр кайрадан анан бул жерде мультитап деген жерди басып 512 Natcoin берсек, бизге дагы азыр 4000ден берип атса, ошол жерибиз 4500 болот да. Ар канча бир 5 мүнөттө ушул жерге топтолуп калат. Ошондо кирип үстүнөн басып турсаңыздар болот. Андан тышкары мына энергия деген жерден дагы жанагы энергияны дагы сатып алсак болот 64000 Natcoin'га. Андан тышкары сөзсүз бул жерди жандырып коюңуздар. 20000 ушундай Natcoin алат, бирок бул кечинде сиздер иштебеген убакта сиздердин ордуңуздарга бул бот иштеп берип турат. Анан мынакей чыкты. Азыр ушунун үстүнөн басып топтойбуз. Биздин жанагыбыз бүтүп калды. Трейд деген жер бар болчу. Бул жерде ошол көрүп аткан болсоңуздар керек, ким топтоса. Ошол жер азыр жок болуп калды. Ошол жерден биз баучерге алмаштырып, анан чыгарып жатканбыз. Достор, Телеграмдын өзүндө жанагы турат. Кошелек деген бөлүм турат. Эгерде ошол бөлүм жок болсо, Natcoin'ду ушул кошелекке чыгарабыз. Ошон үчүн сиздерде тон монетасын салып даярдап туруңуздар. Сатуу үчүн дагы комиссия үчүн тон монетасы керектелет. Тон монетасын сатып алып даярдап турсаңыздар болот. Листинг болсо ок биржасына, Bybit биржасына листинг болот деп атат. Мен 2 биржанын тең ссылкаларын описанияга таштап коем. Ошол биржаларга дагы регистрация болуп, верификациядан өтүп даяр турсаңыздар, ошол биржаларга чыгарабыз. Бирок комиссиясы үчүн сөзсүз тон керек. Тон монетасын сөзсүз алып коюңуздар. Анан эгерде менде 10 миллион тон жок деп айтып жатсаңыздар, эгерде ошентип ойлоп жатсаңыздар, 10 миллион тон жок депчи, анда топтой бериңиздер. Листинг болгондо сөзсүз 10 миллион болушу шарт эмес. Азыр листинг болбой эле P2P маркеттерде сатылып жаткан үчүн 10 миллиондон ашык гана Natcoin'ду баучерге алмаштырып, анан сатып жатабыз. Ошол Natcoin'га алмаштырып саткандар үчүн дагы жакшы бир бонустар бар деп атышат. Кандай бонус, аны алдыда көрөбүз. Главный бул жөндөн басып жаткан жокпуз. Саткандар сатып алышты. Эгерде сатып электер болсо, листинг болгондо дагы бул канчадан сатабыз, баасы белгилүү болот. Ошондо дагы сата аласыздар. Ошон үчүн описанияда ссылкасы болот. Топтоңуздар Natcoin. Ушунун үстүнөн басып отуруп эле мен азыркы айткандай бул жердеги өзүнүн ботун жандырып койсоңуздар дагы сиздер үчүн өзү топтоп берет. Аз эле убактыбыз калды. Ошон үчүн шашылыңыздар.
описаниеда ссылкасы болот. Барыңыздарга ийгилик топтоңуздар. Кудайым буюрса жакшы бага сатабыз.